Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Урматбек Муслимович, мен сизге эки суроом бар. Биринчиси, суу самырөөрүн жакшы билесизби? Жакшы билем. Ошол жерде Арамза деген участок бар. Жайыт жерлери, айыл чарба жерлери. Ошол жака көпүрө курулган, Ооба, курулган. Кайсы жылы курулду эле? 98-жылы мендеги память не изменяет. 98 же андан кийин 2008. Ошентсеңиз. 2008, кечиресиз. Канча акча сарпталды эле? Бир 23 миллион тегереги. 23 миллион тегереги, ооба. Өзүңүздөр курдуңуздарбы? Ооба, биздин подряддык мекемелер курган. Мурат Кустунович, бүгүнкү акыбалын билесиз да? Билем. Кандай акыбалы? Авариялык акыбалда турат бүгүн. Авариялык акыбалы. Эмне үчүн ушул бир тирөөчү бузулуп калган, сынып калган, урап калган? Бул жерде чоң экспертиза болгон. Бул суроону биз дагы ошол эки тиешелүү аткарган мекемелерге дагы кабыргасынан койгонбуз. Бул жерде бир гана ошол эки экспертизанын бүтүмү ошол эки көпөрөдөн ылдый көздөй 250-300 метр жерде жанагы кум шагылдарды алган айыл өкмөтү. Ошонун кесепетинен жанагы уровень 3,5-5 метрге чейин ылдый түшүп, ошонун кесепетинен суу кирген маалда суунун ылдамдыгы көбөйүп, ошонун кесепетинен тиреки эки порогду жууп кеткен. Ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө авариялык акыбалда турат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тиешелүү иштерди жүргүзүп, ошо авариялык акыбалга келген маселени ошо андан ары сактап калуу максатында тиешелүү ишти жүргүзүп, азыр немелерди тиешелүү жанагы железобетонный конструкцияларды алып койгон. Азыр ошону кайра калыбына келтирүү иштери каралып атат. Кантип каралып атат? Азыркы убакта мен баягыда да 2-3 жолу көтөрдүм эле ушул маселени. МЧСтин өкүлдөрү болсо айтып атышат, биз сметаны даярдадык, бирок Минфин бербей жатат деп акча. Минфин болсо бизге смета эч ким кайрылган жок деп атат. Акча каражаты болсо эле биз тиешелүү оңдоо иштерин жүргүзүүгө даярбыз. Билесиздер, быйылкы жылга бардык ошол эки капиталдык курулуш, алдын алуу иштеринин пландары бекип калган, ал көпөрө ошол эки планга кирген эмес. Ошондуктан туруп турат. Эгер кошумча каражат болсо, аны кайра калыбына келтиребиз. Каржы министрлиги бизге андай бир заявка келген жок деп жооп берип атышат бизге. Сиз ошону бир сураныч, бир көзөмөлгө алып койсоңуз, Жарайт. макулбу? Заявка берилдиби, берилген жокпу? Анткени биз жакшы билишибиз керек.